Даберет, ассаламу алейкум, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Мен Жалал Абад шаарындагы жаңы ачылган муниципалдык унаа базарына видео тартууну улантуудамын. Бүгүн 29 апрель 2021 жыл, апта күнгө бейшемби. Күн аба ырайы аябай ысык болуп турат. Азыр кечки саат 6-га карабастан 30 градустан жогору 35ке чамалап калды. Күндүздөрү 40ка чейин да чыгып кетти окшойт деп атам. Түшкү убакыттары. Адегенде бул жаңы ачылган унаа базардын иштөө күндөрү жана баягы баалары кандай унааларга канча сом болгонун көрүп алып, паузага басып маалымат алып алсаңыздар болот. Мен азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеом оор жүк ташуучу унаалар, Hyundai Porter, Daewoo Labo, Mercedes-Benz Sprinter'лерди камтыйт. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Айтмакчы, эгер тамактанам десеңиздер, багыттап коеюн. Могу тарапта базардын батыш тарабында жайгашкан бул жакта. Дагы айтмакчы, бардыгыңыздарды Рамазан айыңыздар менен куттуктайм, ыйык. Кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Мына эми келдик. Бул жакта бунун маалымат кагазы жок экен, кайтып атат окшойт. Мо Портерден баштайлычы анда. Салам алейкум, кандайсыңар? Машина Кейж каналынан канча деп атасыңар? 600 миң сом. Нарашка бар, бар экен. Дөңгөлөктөрдүн протекторлору жакшы, 6 теңге. На бортунун ичи. Салону. Пробеги канчаны көрсөтүп атат? Пробеги 226 миң. 226 миң. Жакшы. Өзүнүкү дейт. Бул жакта силерден эмеспи? Канча деп атты? Канча болуп атат? 540 миң болуш, жакшы. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2003, объему 2.6. $540 миң сом болушу дейт. Пробеги 100, мынакей өзүңүздөр да көрүп алыңыздар. 16.779 километр көрсөтүп атат. Так, Porter 2 126 CRDI 2011 650 миң, 650 миң сомдук. Машина Кейджи. Нарашка барбы же жокпу? Жок экен, ушундай турушунда. Пробеги 176.155 километр. Өнүдөн таанып алдым да машина. Porter 1 Россиядан келген, транзит номерде, будка, музаткычы дагы бар окшойт, маалымат кагазы жок экен. 350 миң сом деп атат. Адашпасам, мынакей крытый багажниктин ичинде музаткычы бар экен, жакшы. Так. Салону. Музаткычы иштейби же иштебейби? Иштейт экен, жакшы. Жылы канча? 2007. 350 миң сом деп атат. Телефон номериңер канча? 78 ми? 778 57 0058. Болушу 330 миң сом деп атат. Porter 2 126 CRDI. Нарашка барбы же жокпу? Жок экен. Так, маалымат кагазында жазбаптыр. 2005 жылы чыгарылган. 2.5 объем, баасы 550 миң сом. Жакшы эле. Салонун көрсөтөйүн. Подогрев сидений, күзгүлөрүн жылытуу системалары бар. Так. Бортунун ичи. Телефон номериңер? 999 80 82 17. Базар канча кылды? 520 кылды. Ичине кошсо бере бересиң эми кечки базарда.
Мына. Егер жабып қалса, ушул айтылған номерге чалып, сурап, содалашып, сатып алыңызсаңар болот. Портер 1. Нарашка барбы же жокпу? Жок экен. Кабинаның үстүндө багажниги бар. 2001 550 000 сом деп атат айтылыш баасы. Так. Порттун ичин көрсөтүп коелу. Аки. Салону. Пробег канчаны көрсөтүп атат экен? 295 000, а? YouTube'dan sizin önünüzü koyun. Машина KG каналына. Mercedes-Benz 208 модельде сапог. Мынандай көрдүңүздөр, бортовой кош дөңгөлөктө эмес. 1990 жылы чыгарылган, объему 3, Musso мотор деп жазып койгон. 300 канча миң дедиңер жигиттер? 350 000 сом, а? Аха. Кеми бар дейт. Бул жакта Портер самосвал турат. Жалгыз эле. Самосвал азыр базарда. Көрсөтүп коеюн, кимгедир бул кызык болуп калышы мүмкүн. Самосвал силерден эмеспи аке? Баасын билбедиңизби канча деп аткан? 550. Аха. 550 деп аткан дейт ээси. Сиз канча деп атасыз? Бул аке деле ошол баада деп атат, 550 000 дейт. Мына Портер 1. Кечки базар болуп, көпчүлүк уже кайтып баштаптыр. Биз тартып күчөк деле Портердин кезеги келгенге чейин ушундай кайтып калыптыр. Күн чындыгында бүгүн аябай ысык болгондугуна да байланыштуу көпчүлүгү мына кечке чейин турган жок. Так, азыр болгонун сиздерге көрсөтүп кете берейин. Бу Портер силерден эмеспи? Болду. Ээси бар экен мына. Байланыш номери. Жылы канча? 1999. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар, декоративный защитный дуга бар, бамперинде. Так, порттун ичин көрсөтөбүз. Жана салонун көрсөтөлү. Басы эми? 480 000 кем. 480 000. 1998 би? 9. Жакшы. Мотор привозной басылган дейт. Дагы бир бортовой сапог. Порты бийик, кыйла. 1987 530 000 сом. Айландырып көрсөтүп коелучу. Видеолорубузга лайк басып койгону унутпаңыздар. Портер 2. Так, 2012 жылы чыгарылган 123 бекен. CRDI болуш керек. 700 000 сом. Менин аркылуу көрсөтүп коер эле. Так, бул жакта Газель. Басы жазылып аттыр. Лабо канча болуп атат экен? 180 000. Жылы канча? 97. Бензин экен анда? 180 000 сом. Нарашка дагы бар экен. Mercedes-Benz Sprinter, Delfin. Жүк ташуучу, груза пассажир окшойт. 2006, объему 2.9. 800 000 деп атасыңар, а? Жакшы. Груза пассажир окшойт, а? Машина KG каналы. Жакшылап тартып койгон, груза спальник. Же толуккандуу жок, груза пассажир экен, а? Спальниги бар, жогору жагында. Жана отуруп дагы кетсеңиздер боло берет экен. Бу ачылабы, ачылбайбы? Ачып бир көрсөтүп коелучу, кызык эле болуп атат мага. Мынакей. 4 адам кеңири отуруп дагы кетсе болот. Жогоруда 3 адам эң кеминде жатып алып дагы
кетсе да болот экен. Жакшы. 800 000 сом да бир жолу кайта алып коеюн баасын. Кеми бар дейт. Спринтер жүргүнчү ташуучу 416 модель кош дөңгөлөктүү. Так, баасы $13.000. Кеми бар дейт. Азыр жакшылап эле көрсөтөм сиздерге. Алмашы жолдор барбы? Жок, неме, грузовой кылып менде экен. Документтер сүйлөшүп Ага. Жүк ташуучу кылып да иштеткенсе болот экен. Документтерди ошондой кылып да жасатып берем деп атат эси. Салонда бирок жакшы. Мына байкаганыңыздардай, бул менин оюмча шаар аралык каттамга ылайыкташтырып жасалган экен. Заводской отургучтар, мынандай поручндар менен кармагыч. Жана коопсуздук курулунда орду бар. Люк эң төрүндө. Дагы мына келгендер иштен элек. Иштетпедиңерби? Иштелген. Пробег канча болуп калды? 450 450 000 экен. Так, я азыр маалымат кагазын көрсөтөйүн эми. Бир кол минилген деп атат. 2005, мына эсим байланыш номерлери. Абалы өтө жакшы, эч нерсеси койду эле. Мынак. Жакшы. Дагы бир 416 модельде жүргүнчү ташуучу спринтер. Баасы 750 000 сом деп атат. 2001. Кош дөңгөлөктүү. Болду, тартабыз. Так, бул жакта дагы бир спринтер турат. Бул да кош дөңгөлөктүү. 412 412 экен. Жүк ташуучу 1996 жылы чыгарылган. Баасы канча болуп атат? 600 000 сом. Бул жакта болгон дагы башка жүк ташуучу унааларды көрсөтөйүн. Бул жерде газ. Жок, зил экен, зил. Кечиресиздер, самосвал. Бычок 2001 жылы чыгарылган. Баасы 270 000 сом. Бул жакта бунун унанын маалымат кагазында ушул эле жазылган. Эси көрүнбөйт жанында. Жана ол менен жыйынтыктай берели. 25 412 422 моделиндеги ман тилекке каршы бар экен. Кызыксаңыздар, могу телефон номерге чалып сурасаңыздар болот. Сизде эмеспи? Баасын билбедиңизби канча деп аткан? Бүгүнкү же башка эле тартылган видеолорубузда көрүңүздөр. Ош шаары менен Жалал Абад шаарындагы унаалардын баасын дагы салыштырып, биздин видеолор аркылуу кызыгып көрүп алсаңыздар болот, маалымат алып. Анан ар бир видеобузга дагы класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар.